Чарбакир көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Гүлтөрү айылында жашап, мал чарбачылыгын кирешелүү тармакка айланткан фермер тууралуу чагылдырабыз. Сейитбек Калчаев уулдары менен бирге малдын санын эмес, сапатын арттырып, туруктуу киреше табуунун жолун өздөштүргөн. 44 жыл болду. Ушу сарайда турганыма жылкы менен. 92 жыл сайыстырады, анан ортодогу айыл өкмөттүн малын бактым. 2000 жылдан баштап өз чарбачылыгым менен иштеп атам. Сыртка барам, жайкысын Карасазга. Фермердин атасы дагы малчы болуп, Сейитбек мырза кичинесинен малга жакын өскөн. Мектепти аяктаган соң совхоздун ар кайсы жумуштарында иштегенин айтат. Чөп чаап, жер айдап, электр ишканасында дагы өзүн сынап көргөн. Акыры мал чарбачылыгына токтоп, алгач малды жөн гана тиричилик үчүн бакса, бүгүнкү күндө аны бизнес булагына айландырган. Кыргыз жылкыларын өстүрүп атам. Ва карала айгырап келгем ат башынын. Улуулум болсо, бул аңгустап келип, ошо аңгусту багып атат. 3 жыл болду. Эт багытында. Кыргыз жылкын биякын климатына көнгөн да. Ал чүйдүкүн алып келсең бияк көнбөйт, ашууну аша албайт. Эт багытындагы асыл тукум малдан киреше табат, бирок мал багуу оңой иш эмес. Айрыкча кышкы мезгилде тоют маселеси фермерди түйшөлтөт. Кышкысын багыш керек, тоют көп. А булар деген тоютту көп талап кылбайт. Кар тээп жейт, муздар камыштарга барат, камыштарды тээп жеп, өз жанын өзүлөрү багып берет. Эти деген орто баягы эти. Чымыр болот өзүлөрү. Кунан байталдар болар, кунан. Былтыркы тайларда 24 жылкы. Арасында бар эми орки. Айгыр деген 2 асый ооруп калыптыр. Арасында боорукилерин быштып айталдар. Тоют маселесин сатып алабыз көзчөз. Юрүштерден чыккан чөптөр жетпейт. Расход ошо кетет де өзүн сатып кайра тоют алабыз жалаң. Жем алабыз, арпа, жара тартма алабыз, чөп, беде, ошонун баарын сатып алабыз. Кайра өзүнө берип, анан багып кайра базарга сатып окат кылып атабыз. Өзүнүн тоютуна кетет көпчүлүгү. Быйыл 2542 гип меткен. Баары тең жерди. Ошо өзүнө кетет жылкыларга. Желini толуптур. Байкап карап туруш керек да, ор кара кербеники. Мунуку да толуптур. 10-15 күндөн кийин буюрса туйт. Бул кара кербеники дагы толуптур желини. Баары эле толуп. Мына боорки беники дагы толуп калган го желини. Мына кара кербеники. Күндө чөп чачып туруш керек борки айгырга. Gördün de mi oğrukları özünce? Bana oğruki bir buna sinemet kalıptır. Buna sonunda anço jeti onda jeti tuylekinde. Jeti ve tuylek jakындап kaldı. Сейитбек мырзанын уулу Ырымбек дагы атасына жардамдашып мал багат. Анын айтымында мал чарбачылыгында эң башкысы туура пландоо жана сапатка көңүл буруу. Ошондо гана бул тармак туруктуу киреше алып келет. Атабыздын жолун жолдоп кой багып атабыз. Койдун түшүгү көп. Асылдуу көтөлүп койду да
Sandan sapat көтөлдү деп жатабыз. Буюрса койду көбөйтүп, жакшы төлдөрдү алып, азыркы заманда арашанга өтсөк, козулары кымбат, бакканга да оңоюраак болот буларды. Мероностуку түшүгү көп да. Козулары да жүдөөрөөк. Атабыз Калчаев Сейитбек ушу көп жылдан бери ушу жерде туруп жылкы багып, ушу сарайдын баарын түптөгөн. Ошонун жолун жолдоп биз дагы ушул койлорду, жылкыларды, уйларды көбөйтүп атабыз. Учурда мал жандыктары арасында оорунун түрү көбөйдү. Дайым эле мал доодурларын карап отурбастан, көпчүлүк учурда малдарын өздөрү эле дары-дармек берип дарылап алышат. Бирок ошентип дарылайбыз, биз ооруп калган турбайбы, музон бар. Чыкактап. Азыр болсайып, ушундай оору болуп атат да азыр. Чыкактаган көп. Таш музолор көтөрө албай кыйналып атат да. Оозунан таблетка берип койсок. Кеңеш алып турабыз жакшы ветеринарлардан. Мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө өрүш алган ата бала айрым учурда мамлекеттик колдоолордон дагы пайдаланып келишет. Сандан сапатка өтүүнү көздөп, жеңилдетилген пайыздык насыя менен асыл тукум уйларды сатып алышкан. Бул ангусту алганыбызга 2 жыл болду. 6% менен алганбыз. Рейна кенчтен 2 жылдан. Сандан сапат көтөлдү деп, Айылбанктын жакшы эмелери менен алдык да. Бул биринчиден баары жегени жакшы болот, аппетити жакшы болот булардын. Тынч да мал болот. Эти да көбүрөөк болот биздин үйүнө салыштырмалычы. Чогуу да жүрөт булар. Үйүрү менен. Ошого карап алдык да. Бир торпогу биздин 2-3 торпокко тет экен да. Дарылап турабыз өзүбүз баарыбыз тең. Ветеринарлар келип турат, өзүбүздүн жакта ветеринарлар бар. Ошолор келип вакцинация кылдырышып турат. Кан алып турат. Эмки жылы Кудай буйрса торпокторун сата баштайбыз го. Өзүбүз бул асыл тукум деген статус алсак кана өзүбүз чыгара баштайбыз. Азыр көбөйткөндүн үстүнөбүз да, көбөйтөлү деп жакшы ой тилектерибиз бар эми. Тоң район боюнча экеле жерде бар, ушуна ангус баккан. Эт багытындагы бул ангус уйларынын жөнөкөй тукумдагы уйлардан айырмасы чоң. Букаларынын арыгы 500 кг, семиздери 1 тоннага жакын эт берет. Өндүрүлгөн этти жергиликтүү базарга жана кайра иштетүүчү ишканаларга өткөрүшөт. Каарманым учурда жергиликтүү уйлардан 40 баш, ангус уйларынан 40 баш, 50 баш жылкы жана койлорду багат. Ар бир мал өз убагында каралып, туура тоют менен камсыздалат. Фермердин эмгеги текке кетпей, ангус токумундагы торпоктор 130 миңден башталып, чоң уйлар 200 миңден жогору баага сатылат. Биз ушундай жылкылардын бояктарын кайтарабыз баарыбыз.
Költörдün жылкылардын баары келишет. Жайыт. Биякта Айдын көл деген жерибиз бар. Бияк кышто кыштайбыз. Şu жылкылар ушак менен эле чыгышат. Бар Түз, Кумбулуң деген жер. Жакшы, жайыты жакшы. Элдин баарынын малдары ушактан чыгышат. Мал багуу айыл тургундар үчүн жөн гана кесип эмес, жашоо булагы. Туура ыкма менен иш алып барган фермерлер үчүн бул тармак бүгүн кирешелүү бизнеске айланып жатат. Жакшылык болсун. Ушул эле Тоң районунда ак топоз багып сейрек кездешкен малдын тукумун көбөйтүүгө салым кошуп жаткан фермер бар. Анын чарбасында өстүрүлгөн ак топоздор бүгүнкү күндө көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Таштанбек Акматов акыркы жылдары ак топозду багып, алардын санын көбөйтүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. 2003-жылы көчүп келдим. Көчүп келгенден кийин ушул жерде бир дагы мал кыштабай калган болчу. Жер сонун. Анан кийин ошол азыраак эле мал менен келгенбиз. Азыр топоз болсо 300гө жакындап келатат. Жылкы болсо 100дөн ашып калды. Анан мал өстүрүп атам. Меники эң негизгиси Кыргыздын ак топозун өстүрүү. Кыргызстан боюнча көп эле жерлерде эмичилүү кара топоз өстүрөбүз. Ал ак топоздун эмне мааниси бар деп анан ак топозго өтүп, анан ак топозду өстүрүп атам. Ак топоздор бийик тоолуу шартка жакшы ыңгайлашкан, суукка чыдамкай жана ооруларга туруктуу келет. Ошондой эле алардын эти менен сүтү экологиялык жактан таза азык катары бааланат. Рас, мал чарбасына өзүм жакын болгондон кийин, мал чарбасынын устаты болгондон кийин, билимим зоотехник болгондон кийин, ошол жөн эле малдын аягына жүрө бербей, адам баласына жаратылышка баарына туура келгендей асыл тукумдарды өстүрөйүн деген убада менен ушул жерде жүрөм. Азыр эми Кудайга шүгүр топоздун канын текшерип, этин текшерип, лабораториядан көрүп, уже комиссиялардын баары текшерүүдөн өткөрүп атат. Асыл тукум болгонго чукулдап калды. Таштанбек Акматов 33 жыл ак кой багып жогорку көрсөткүчкө жетишкен. Кийин Союз тарагандан соң 2022 жылы ушул жерге келип ак топоз багып баштаган. Ал кыргыз акты жакшы көрөрүн айтып, кара топоздорду ырымсынтып ак топозго айландырган. Кыргыз баласы эң негизгиси акты жакшы көрөт. Ал эмес бала төрөлгөндө дагы алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Арамдыкка барба, адилет болгунуң деп тилек кылат. Анан мен да ушул тилек менен кара топозду ак топозго айландырып, ак топоз өстүрдүм. Мына ушундай ак топоз болду. Мынын ичинде бирөө айтар тиги кичине курсак башында бозоласы бар деп. Бизде чоң окумуштуу аныктап чыккан. Өсүмдүк менен жаныбарлар жети атасынын түсүн кайталайт деп. Анан булар шак эле кара топоз ак топозго айланып кетпейт. Ушинтип агала сагала болуп туруп анан мынакей өзгөнү көргөндөй ак топозго айланып калды. Ичинде кичине бирин серин боз курсак болгонун себеби ошол. Анан эми бул дагы
Kırgız balasının tilegine jaraşa oşol ak topozdon Kırgızstanda dagı şol ak topozdu östürüp bundan ar kanday jakşı tileklerdi tilep atabız. Egerde kolda mümkünçülük bolsa şol ak topozdun jünün kırksa dagı har kaysı tüskü boyolup ak jün topozdun jünü öte pışık çıdam kaybolat. Alemi bunun gebirün Kırgız balası alıp bozuyga tegriş dep koyat. Böyle üzüklerge jabu jiplerin barın uşol topozdun jünden pışık kılıp Kırgız balası östürüp jatat. Фермердин айтымында сейрек кездешкен бул малдын тукумун сактап калуу келечек муун үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө чарбадагы ак топоздордун саны көбөйүп, аларга кызыккан фермерлердин катары артууда. Ак топоздорду көбөйтүү менен Таштанбек Акматов бир гана чарбасын өнүктүрбөстөн өлкөдөгү сейрек кездешүүчү малдын тукумун сактоого дагы салым кошуп келет. Kırgız жылкысы тукуму дагы азайып кетип, башка тукумдар болуп, Kırgız tukumundagı жылкы azayганdan ошол Kırgız tukum жылкысын өстүрөйүн деп жатам. Ал Kırgız tukum жылкысы эмне десең жеринен Алатоо бу жерде болгондон Алатоого ылайыкталган эң негизгиси Kırgız жылкысы. Себеби ал учкандан дагы, анан баскандан дагы, анан чыгам кайдагы бул Kırgız жылкысына эчтеке жетпейт. Kılımdan kılımga çeyin oşol Kırgız жылкысы uşul Alatoğu koşo janaşa ösüp gelgen malda. Oşonduktan Kırgız жылкысын östüröйүн деп жатам. Anan al janagı zot degендей мындай ösüstürülüp atagan жылкынын bul emne deseng toğo çıdamı jok. Anan uçup ketet, taygalanıp ketet. Mындай biyik toğo jüle olbayt. Anan bir Kırgız жылкысы bolsa ошондой жерге жатып калып жөн жата калып басат да ошо адамды кубандырып. Аймактагы айыл чарба кооперативи асыл тукум малдарга басым жасап, мериноз тукумундагы койлорду, кыргыз ак топоздорун жана кыргыз жылкысын асырап келишет. Ушул 3 малдын түрүн асырап өстүрүп, ушу сапатын, санын сактап калуу максатында, Кыргызстанга жайылтуу максатында ошол иш алып барып келебиз. Ошонун ичинен токтоло келсек, мына бул Кыргыз жылкысы, бул Кыргыз жылкысы жок болуп кетүү коркунучта турган мал. Бардыгы эле ар кандай башка түрдөгү күлүк жылкыларга, зоот жылкыларга, эт бере турган жылкыларга, жорго жылкыларга өтүп кетип, ошо Кыргыз, нукура Кыргыз жылкысы жок болуп кетүү коркунучта турганда, анан ушу жергиликтүү элдер ар кайсы Кыргызстан региондорунан ушу көтөрүлүп, ушу Кыргыз жылкысы жоголуп кетет, ушуну асырап калалы, сактап калалы деп жерлерден көтөрүлүп, анан ушу быйыл жаңы ушу 2026 жылы Айыл чарба министрлиги ушу атайын порода деп кабыл алып, ушу Кыргыз жылкысын атайын асыл тукум порода, Кыргыз породасы деп статус берип, ошолорду өстүрүүчүлөрдү атайын асыл тукум ферма деген статус берип, жакшы мындай жөрөлгө кылып койду. Бул эң негизгиси ушу Кыргыз жылкыны сактап калуу жана жайылтуу максатында бул жакшы иш-чара болду да. Ал эми биздин ушу чарбада болсо, ушул алыскы Сыр Төрөнүн Карасаз участкасында ушу Кыргыз жылкыларды асырап келебиз. Бул жерде ошол байыркы жылкылардын сапатын алып калган жылкынын түрлөрү ушул жерде сакталган. Эмгек менен жетишкен ийгилик жана табият менен шайкеш жашоо фермердин башкы принциби. Ак топоздордун саны көбөйүп, бул уникалдуу тукумдун келечеги кеңейет деген ишеним чоң.